пациент үчүн дагы 30 жылда акырындап өлкөбүз баягы бутуна туруп баратат. ошон канчалык эртерээк аныкталса, ошончолук эртерээк дарыланат, оңой да дарыланат. Кайсыл убакта келип эндоскопияга көрүнсө болот? Тамак сиңирүүнүн бузулушу, табиттин азайып кетиши, өт жолдорундагы таштарды ошо эндоскопия жолу менен алганга азыр мүмкүнчүлүктөр бар медицинада. Андай эндоскоптор чоң адамдарга колдонулбайт. Саламатсызбы, урматтуу Главное ден-соолук подкастынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биздин конокто врач-эндоскопист. Баарыбыз угуп жүрсөк керек, гастроскопия, колоноскопия дегендей, ошону азыркы кезде эндоскопия деп айтылат экен. Эми ал жөнүндө специалист өзү айтып берсин. Бүгүнкү конокто бизде Бусурманкулов Муслим. Саламатсызбы, Муслим мырза? Саламаттарбы? Мен мүмкүн туура эмес айткандырмын. Азыр эндоскопия деген эмне жөнүндө, же туура айттымбы? Ошого мындай жалпы мүнөздөмө берип, бул экинчи суроо. Биринчиси болсо өзүңүздүн кесибиңиз жөнүндө, кандайча ушул кесипти тандадыңыз, ушуну айтып берсеңиз. Негизи кесиптин тандоошума эң чоң эле ата энем салым салды окшойт деп ойлойм. Анткени ушу мен апам өзү педиатр врач болуп иштеп, азыркы учурда УЗИ врач болуп иштеп келе жатат көп жылдан бери. Эң жакшы. Кайсыл жерде иштейт? Талас областында, ошо башында ошо центр семейной медицинада ошондо врач педиатр болуп иштеген. Азыркы учурда ошол жакта Талас шаарынын өзүндө УЗИ врач катары болуп азыркыга чейин эмгектенип келе жатат. Жакшы. Салам айтып койсок болот экен да. Салам айтып койсок болот. Жакшы. Өзүм үй бүлөм жөнүндө айтып келсем да, келинчегимдин ата энеси дагы врач болуп иштеп келишет. Биз мындай айтканда үй бүлөбүздүн баары врачтардан турат деп айтсам жаңылам. Жакшы, жакшы. Сонун баягы сыймыктана турган биздин кесибибиз сыймыктана турган кесип деп ойлойм. Дайыма ошого ишенем. Жакшы. Рахмат. Анан экинчи суроого ошо эндоскопия жөнүндө айта кетсек, эндоскопия бул медицинанын аябай эле чоң тармагы деп айтсак болот. Котормолосок өзүнүн мазмунун айта кетсек, байыркы грек тилинен эки сөздөн турган термин. Эндос бул ички, скопия деген бул кароо көз салуу деп которулат да. Анан кийин өз мазмуну ошо ичинен кароо көз салуу деп айтсак болот да. Негизи эле ошо гастроколоноскопия эмес, бул медицинанын бүт эле тармагында гинекология болобу, оториноларингология болобу, хирургиясын болобу, өзүнүн медицинанын кайсыл тармагына жараша, кайсыл органга манипуляция жасалуусуна жараша өздөрүнүн эндоскопиялык аппараттары, өздөрүнүн эмелери, инструменттери болот да. Сиз иштеген эндоскоптун эмеси кандай? Каяктан келген аппарат? Деги эле ошо азыр ошонун кандай функциясы аткарат, ошону айтып берсеңиз. Тарых жөнүндө айта кетсем, биринчиден, ушу эндоскопия негизи медицина тармагында колдонуп башталган биринчи аракеттери 18-кылымда эле башталган экен. Нече жактан бери башталыптыр, Австриялык Илимпоз, Филипп Бацини аттуу Илимпоз ошо биринчи жана линзалар, күскүлөр жардамы менен жабдууланган түтүкчөлөр менен, катуу эле түтүкчө менен биринчи ошо ички көңдөөлөрдү көргөнгө аракет жасаган экен да, 18-кылымда эле 1806-жылы, мындай тактап айта кетсек. Ошо азыркы учурда эндоскопиянын жаңы ошо биринчи жол салган адамдарын болуп эсептелет да. Бирок ал учурда болсо ыңгайсыз болгондуктан, маалыматтуулугу аз болгондуктан көп мындай популярностька ээ боло алган эмес экен да. Анан кийинчерээк ушу 20-кылымдын ортосунан баштап, оптоволокно ушу чыгарылгандан баштап, ойлом табылгандан баштап, ушу аябай бат өнүгүүдө да, азыркы учурга чейин азыр да өнүгүп атат. Көп деген түрлөрү көп, ошондой возможностьтар да, мүмкүнчүлүктөр дагы азыр күндөн күнгө жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылып, манипуляциянын сандары дагы, мүмкүнчүлүктөрү да көбөйдү да азыркы учурда. Анан биз өзүбүз негизи болсо азыркы учурда мен өзүм хирургмун, эндоскопист дагымын да. Каерде иштейсиз?
Кайсы жерде прием кыласыз? Азыркы учурда ошо Авиценна клиникасында Бакаева 106 адресинде ошо гастроскопия, колоноскопия процедураларын кылып жатабыз. Седация менен мындайча айтканда, без седация, наркоз менен да мындай айтканда. Эмне үчүн наркоз кылат? Эмнеге ошону да айтып берсеңиз. Негизги гастроскопия өзү процедура негизи Кыргызстанда көпчүлүгүндө ошо седациясыз эмес, мындай медикаментозный сон деп коет. Мындай айтканда, ошол аркылуу мындай ансыз эле жазалат да, бирок көп учурларда бул пациентке көп ыңгайсыздык алып келет. Көптөр коркот, ошондуктан ошо именно процедурага баргандан убакыт созуп, мындай барбайганга аракет кылат да. Өнүккөн мамлекеттерде көбүнчө уже болбосо как эме ушу седация жолу менен кылгыла деген бир аз эмелер бар да, рекомендациялар бар да. Азыркы учурда ошо Кыргызстанда дагы өнүгүп келе жатат. Көп эме седация менен ошо эме. Мырза, биздин коллегалар эле эмес, жөнөкөй адамдар да көрүп атат. Ошон үчүн седация деген эмне, ошону түшүндүрүп койсоңуз. Седация деген бул атайын препараттар менен мындай медикаментозный сон деп коет, орусча айтканда болсо. Уктатып, наркоз сыяктуу болуп, наркоз сыяктуу. Наркозду эми баарыбыз билебиз. Көп эле адамдар ошо наркоз дегенде эле аябай эметет да, коркушат да, биздин жарандарыбыз наркоз дегенде эле ошо Түрлөрү болот да наркоздун, түрлөрү, ошо наркоздун түрлөрү болот. Наркоз дегенде эле ушу көп коркунуч менен кабыл алышат да, ошон үчүн ошо седация деп койдуңузбу? ошон үчүн ошо медицинада ошо седация деген бул жеңилирээк, более мындай. Ооба, Ошондой түрү, наркоздун түрү. наркоздун түрү болуп саналат да. Ошо биздин процедура кылып жаткан убагында эле берилет. Ошо процедура бүтөр менен уже пациент уже ойгонуп, өзүнө акырындык менен уже келе баштайт да. Мен кошумча жасап койсом болобу, мырза? Сиз айтпадыңызбы, мына ушул эндоскопияны көп жылдан бери колдонуп жүрөт деп. Мына мен өзүмдүн баягы турмуштагы кезиккенде кайненемен бир больницага барып калдым. Мындан 20 жылдан да мурда ушу 4-чү больница деген бар болчу. Ошондо шланг жутат деп элде айтылган сөз да. Мүмкүн азыр деле көбүндө калды ошол. Гастроскопияны баягы шланг жуткурат депчи. Ошондо жанагы эсимде тубус ушунчалык калың жута албай кыйналганын. Азыркы кезде мына сиз азыр айтып кеттиңиз. Эндоскоптун түрлөрү болду. Ал баягы калың шланг андай калың болбой ички болуп калды. Мүмкүнчүлүктөрү да башка болуп калды, Албетте өнүгүү ордунда турбайт. Азыр өнүгүп атат. Эндоскоптордун да түрлөрү көп. Ошого жана бул пациенттердин да түрлөрү болот да. Жаш адамдар, детский эндоскоптор дегендер болот, и взрослый эндоскоптор болот да. Детский эндоскоптор алардын жаш балдардын денеси кичике болгондуктан ал эмеси жоондугу жука болот да. Ичкерээк болот. Ошондуктан андай эндоскоптор чоң адамдарга колдонулбайт да, көп колдонулбайт. Анткени угол обзора деп коет, көрүнүшү бир аз азыраак болот да. Бизде колдонулуп жаткан эндоскоп жөнүндө айта кетсем, негизи эндоскоптор азыр более мындай гибкий, жумшагыраак болот. Андан тышкары ичкерээк да болот да. Диаметри ошо 9 миллиметрдин тегерегинде болот. Жутканга оңоюраак, Жутканга оңоюраак, албетте. И стандартный болот да. Бүт эле жакта ошо стандартный размер. Анткени ичинде өзүнүн бизге керектүү нерселер болот да. Например, освещение, жарык өткөзүүчү элементтер бар. Аспирационный канал деп коет, инструмент өткөрүүчү каналдар болот. Өзүнүн камерасы болот. Ошондуктан минимальный ошо ойлоп эметилип чыккан боюнча азыр ошо 9 миллиметрдин тегерегинде болот да ошону. Демек, мурдакыларга караганда, мен айтканга караганда, ал жутканга да оңой, баягы мүмкүнчүлүктөрү да жакшы, ичине кирип, көрүп, сүрөткө тартып, көрсөтүп эметет экен да, Ооба, албетте ошо. Андан тышкары да кандай мүмкүнчүлүктөрү бар? Биопсия алат, Биопсия алсак болот. Азыркы учурда ошо гастроколоноскопия, ошо гибкая эндоскопия, ийкемдүү эндоскопиялардын катарына кирет. Ал жалаң эле диагностика тармагында эмес,
хирургиялык операциялык колдонуу катары дагы ошо колдонулат да. Ошону айта кетсек, ошо биопсия алуу, Анализге алуу, анализге алуу, хеликобактерге мисалы, хеликобактерге ошо желудочный сок. ошолорду алсак болот анализге. Жана ошо эндоскопияны именно ошо ашказан, ичеги тармагында болсо мындай кээ бир образованиялар болот, полип деген образованиялар болот. Ошону алганга РПХГ деген процедура бар. Бул болсо жана өт жолдорундагы таштарды ошо эндоскопия жолу менен алганга азыр мүмкүнчүлүктөр бар медицинада. Ошо өт жолдорун көрүүгө мүмкүнчүлүктөр бар да, азыркы жетишкендиктерден айтсак болот да. Анда биз акырын эмеге өттүк да, кайсыл учурда ушул эндоскопияга баягы показания деп коет эмеспи медицинада, кайсы врачтар жиберет, кайсыл убакта пациент келиш керек, кандай учурда ушул көрсөтүлгөн да ушу эндоскопия методуна? Диагностикага, анан кийин леченияга дедиңиз, Ошо диагностикага айта кетсек, негизи өзүнүн показаниялары бар. Бүт эле любой эле медициналык манипуляциянын өзүнүн шарттары, показания, противопоказаниялары болот да. Бул ушу эндоскопия, гастроскопиянын показаниялары бул жүрөк айлануу, тамак сиңирүүнүн бузулушу, табиттин азайып кетиши, аз убакта көп салмак жоготуу, жүрөк айлануу, кусуу, тамак жутканда тоскоолдуктуу сезим пайда болушу, заң менен кан аралаш, же болбосо ириң аралаш, же болбосо заңдын өңү кара болуп өзгөрүп кетиши, ушундай показаниялары бар да. Демек биздин пациенттер ошону билиш керек экен, Ооба. Сиз кайталап кетсем болобу? Азыр мынакей дагы заңдын өңү өзгөрүп кара болуп калса, кекирсе, сасык кекирсе, баягы киндигинен түшүнөдү жагы же ошол ичи деп коелу ооруса, ошол кездерде эндоскопияга кайрылганы жакшы да. Анткени болсо ар бир эле оорунун мындай айтканда дарылагандан көрө ошо биринчи болсо профилактика катары деле көрүп, анан кийин болсо оорулар болсо мындай күчөп кете элек кезде аныктап, ошону канчалык эртерээк аныкталса, ошончолук эртерээк дарыланат, оңой да дарыланат да. Ошондуктан кайрылып кетүү. Муслим мырза, биздин подкасттын негизги максаты ооруга жеткирбей, ооруну алдын алуу максаты. Ошон үчүн баягы кандай деп айтат элеңиз, биздин пациенттерге өзүңүз даже кайрылсаңыз болот азырчы, кайсыл убакта келип эндоскопияга көрүнсө болот? Деги эле сизге биринчи эле келиш керекпи же биринчи терапевтке барыш керекпи, турган жериндегилерге барыш керекпи? Ошону айтсаңыз. Негизи бизде болсо семейный врач дегендер врачтар болот, терапевттер да болот. Негизи ошо пациенттерге кайрылып келет элем да. Ушу шыр эле көп учурларда бизде кандай болот? Бир жери ооруса, биздин бейтаптар болсо көбүнчө учурда барбай эле өздөрү дарыланып башташат көбүнчө. Же болбосо туугандар аркылуу буга барабыз же тигилге барабыз деп эле шыр эле мындай прямой Көз ачыктарга, психологдорго интернеттен көрүп, ошондой болуп калат да. Андай кылбастан ушу атайын бизде болсо поликлиникалар бар, центр семейный медицина үй бүлөлүк дарыгерлер бар. Ошолорго биринчи кайрылып, ошолор болсо анан кийин бир сыйра изилдөөлөрүн жүргүзүп, анан кийин мындай узкая специальность деп коет, ошолорго уже жөнөтүп уже эметет да. Дартын аныктайт. Муслим мырза, сиз эми мынакей заманбап, жакшы оборудование менен медцентрде иштейт экенсиз. Ал эми андан башка жерде, районный центрлерде, шаар башка жерлерде, госучрежденияларда ушундай аппараттар барбы? Сизге окшосоң специалисттер барбы же сиз жалгызсызбы? Негизи Кыргызстанда ошо региондордо узкий специальность деп коет, ошолордун жетишсиздиги баары эле билет болуш керек. Буга чейин бул медцентрде иштээрдин алдында
5 жыл ошо Талас областтык больницада иштеп келгенмин, хирург, эндоскопист катары. Ал жерде да бар беле Ал ушундай аппарат? жакта эндоскопиялык аппарат бар болчу, процедуралар жасалчу. Бирок бул областной больницанын деңгээлинде да. Районный деңгээлдерде эми так бул жакта бар, бул жакта жок деп айта албайт экенмин, анткени ал жактарга негизи Сиздин маалыматыңыз жок, маалыматыбыз жок болгондуктан ал жакта айта албайт экенмин бирок да. Таласта болсо анда демек Ошто деле бар, Ооба, албетте нарында деле болсо керек. болуш керек. Болушу зарыл да, бар да деги эле. Ошо областтык деңгээлдик больницада, райондук деңгээлдик больницаларда мындай аппараттар жана специалисттер бар болуш керек да, негизичи. Бар эле го деп эсептейм. Эмне үчүн сиз анда Таластан качып кеттиңиз? Үй бүлөлүк шарттарга жараша ушундай Түшүнүктүү. Бишкекке келгенибизге туура келди. Негизи мен ошо ординатураны бүтүп эле ошо Таласка кеткен болчумун. Ошол жакта 5 жылдан ашык эмгектендик. Жакшы. Анан кийин ошо үй бүлөлүк шарттарга жараша бул жака келгенге. Специализацияны каерден өттүңүз эле? Специализацияны ошо ординатураны ошо Казань шаарында, Татарстанда, Россия Федерациясынын Казань шаарында Казанский государственный медицинская академияда бүткөм. Ошо кесибим эндоскопиялык хирург. Анан кийинчерээк ошо Кыргызстанга келип, уже эндоскопиялык диагностика специализациясына да бул жактан Бишкектен ээ болдум. Жакшы. Мисалы азыр институтта окуп аткандар, кесиптештериңиздер эндоскопист болом дегендерге кандай кеңеш берет элеңиз? Каерден окуш керек? Каяка барып, кантип ошо окууга барып калдыңыз? Өзүңүз акчасын төлөдүңүзбү же бир проект менен бардыңызбы? Эндоскопиялык диагностика жагына ошо Таластык областтык больницанын администрациясынын жагынан ушу мүмкүнчүлүк түзүп бизди ошол жака окууга жөнөткөн. Ушу Бишкектеги жагы ФУФ деп коет. Институт усовершенствования врачей Даниярова Даниярова атындагы ушул жакта первичная специализацияны ушул жакта онкологиянын базасында өткөнбүз. Ошол жактан окуп, үйрөтүп, сертификат берип, анан кийин уже өз алдыбызча азастан иштеп баштадык да. Ага чейин өз алдынча жеке иштегенден ага чейин ушу иштеп жүргөн тажрыйбалуу специалисттер менен башында иштеп, анткени шыр эле кылып кетиш кыйын да. Анткени болсо бул жерде Ооба. на кону ошо пациенттин болсо ден соолугу турат да. Бул жакта ушу өмүрү турат да, өмүрү турат. Ошондуктан мындай ошибкалар мындай эме да, аябай өтө маанилүү, өтө кооптуу болуп калат. Ошондуктан бүт эле жакта ошо үйрөнүп атканда мындай тажрыйбасы көп ошо специалисттерден үйрөнүп, азастан эметип, анан кийин өзүнчө жеке иштеп баштоо шарт го деп ойлойм. Сиз өзүңүз сыймыктана турган бир окуяларды айтып бере аласызбы? Мына мисалы көп врачтар айтат да, мен ушундай бир пациенттин өмүрүн сактап калдым дегендейчи. Же болбосо башкача бир пациенттин өзгөчө бир операция жасадыңыз, ошол жөнүндө айтып бере аласызбы? Барбы ушундай окуяларыңыз? Негизи ар бир эле врачтын, хирургдун өзгөчөлүктө ушундай ситуациялары көп эле болот болуш керек деп ойлойм. 5 жылдын ичинде ошо хирург катары иштеп эмгектенип келдик. Ал убакта көп эле учурлар болгон. Ошо эң эле ошо эсте калгандардан эме деп ойлойм, ушу бир пациентибиз бар эле, ошо жаңы жылдын алдында болчу да. Жаңы жылдын алдында билесиздер, уже врачтар дагы эме болот, дежурный врачтар эле калат да. Ошол убакта эс алгысы келип, үйүнө барып, үй бүлөсү менен отургусу келет да. Ошондойду орун бар кычайт. Бүт специалисттерде ошону айтып берсеңиз. Ошондой болуп калат да. Анан кийин именно ошо 31 ошо декабрда болсо биздин Талас шаарында ошо чоң эме ДТП авария болуп, ошондо бир оор эмелер түшөт да, пациенттер түшөт. Анан кийин ошо травматологдор командасы менен хирургдар командасы ошо чоң операциялар болгон да.
ошондой мындай айтканда бир эле операция эмес, эми одномоментно 2-3 операциялар болуп, ошо көп ошо пациенттердин ошо өмүрүн сактап кала алдык деп эсептейм. Сыймыктанасыз, Сыймыктанып. жакшы, жакшы. Анткени киши деген алганда эмес, бергенде сыймыктанып, ошондо бактылуу болот эмеспи көбүнчө, Албетте, ошо көбүнчө бүт эле врачтар ошондой сезим болот. Кылган ишиңдин эмес натыйжасын көргөндө ушунчалык бактылуу болосуң. бактылуу болосуң, ошо кылган ишиң канчалык кыйын болбосун, канчалык ошол убакта оор болбосун, кийин ошону үзүрүп, ошол пациент жакшы болуп, аман эсен өз буту менен кетип, бактылуу болуп, рахматын айтып кетип атканда ушундай аябай бактылуу сезим пайда болот да. Жакшы. Эми биз дагы бир жолу айтып кетишибиз керек да, биздин врачтардын, деги эле медицинанын азыркы кезде, акыркы кездерде деп айтсак болот, баягы баркын түшүп кеткендиги жөнүндөчү. Анан мен ошо ойлоном да, эмнеге ушундай депчи. Көрсө, мынакей биз эгемендик алганыбызга 30 жыл болду. 30 жылга чейин 70 жыл баягы Советтер Союзу болуп, ал кезде баягы ошо 70 жылдын акыркы жылдарында дагы өзгөчө медицинага көңүл бурулуп, баары тең акча көп берилип медицинага, баягы бюджетке акча көп берилип, именно медицина жагына баары бекер болчу. Ошондо көбүнө оюнда калганда, ошол кезде сонун болчу, ошол кезде сонун болчу депчи. Акыркы 30 жылда биздин өлкөбүз, 30 жыл деген эмне? Жаш эле да. Сиз канчадасыз мисалы? 32. 32 десе, 30 жыл жаш эле. 30 жылда акырындап өлкөбүз баягы бутуна туруп баратат. Медицинага азыркы кезде дагы көп салым кошулуп атат. Бирок баягыдай болгон жок. Ошол кезде баягы биздин көнүп калган, бекерге көнүп калган кишилер келе бер, врачка барсаң эле акча бер деп ушундай жаман сөздөрдү айтышууда. Бирок андай эмес да. Врач мына сиз айткандай өмүрүн сактап калсаң, ошол врачка бакыт болот, Албетте. Анткени врач ар дайым баягы кандай десем, бычактын мизинде же жардам бере алат, жардам бере албай калат. Жардам бере албай калса, анда ошол пациент айтат, эмнеге жардам берген жоксуң депчи. Туура ошону айтасыз. Бычактын мизинде деген аябай туура определение деп эсептейм. Анткени бир шаг оңго, бир шаг солго, уже бул жерде болсо ошо пациенттин өмүрү турган болуп калат. Анан кийин бир туура эмес кыймыл жасап койгон болсоң, ошо уже кечирилгис ката болуп калышы мүмкүн да. Негизи врачтардын кесиби абдан оор жана ответственный деп эсептейм. Анткени болсо ошо өмүр үчүн күрөшөт да, действительно күрөшөт, абдан аракет. Мындай көп медицина менен аралашпаган адамдар сезиши мүмкүн, ошо врачтар, докторлор мындай оңой эле жумушу депчи. Бирок андай эмес да, күнү түнү уктабаган, күнү түнү уктабастан операцияларда жүрүп, жизнь угрожающий ситуациялар менен алектенип, ошо пациенттердин өмүрүн сактап калган учурларда ушулар көп кездешет да. Ошон үчүн мындай абдан кыйын жана мындай ответственный жумуш деп эсептейм да. Ооба, туура айтасыз. Негизи медицинада сөз бар да, светя другим, сгораю сам дегенчи. Көп эле учурда ушу врачтар болсо мындай элге жардам берейин деп, же болбосо көбүнчө өзүнүн эмелерине, ден соолугуна көп, өзүнүн жашоосуна, өмүрүнө көп убакыт бөлө алышпайт да. Туура Ошондой айтасыз. көп кездешет. Сиз муну айтпадыңыз, папаңыз да, үй бүлөңүз дагы баары тең медицинада экен деп. Ошону жакшы билесиз да. Өзгөчө мисалы эми баягы күлкүлүүн айтып кетсек, бир жака эс алган барганда деле же тойго барасың, бир жака барганда сен кимсиң дегенде көп врачтар айткысы келбейт, мен врачмын депчи. Анткени мисалы мен дерматолог врачмын да. Анан кийин дерматолог десем, ой, сразу баштайт. Ошол жерде эле отурганда элечи, ой, мен берип чыгып атат дейт. Анан мен кандай метод таап алгам күлкүлүү. Анда чечиңгин азыр деп айтам.
Ошол туура белгилеп кетесиз. Кайсы жерге барбасын, туугандардын арасына, достордун арасына ушу врач кесибинде иштерин билгенден ушундай көп адамдын ушу эмелери жана оору жөнүндө суроолору абдан көп болуп ушундай болот да. Ошон үчүн көп эле врачтар ошо эс алууда жүргөн. Анткени постоянно жумушта болот да. Үйгө барса деле жумушта, кээ бир учурларда үйгө барасың, үйдөн болсо жанагындай чакырып кетет, ооба. ошондой болот. Жумушта жүрөсүң, убактың болот, кечке чейин жумушта жүрөсүң, анан кийин жумуштан кийин бир эс алайын, эметейин деп нерсең деле анан ал жактан дагы оорулар жөнүндө сурап Телефон, баштаганда WhatsApp менен Э, жиберишет, жүрөшүт. Жакшы. Ошон үчүн буну эмне үчүн биз кененирээк айтып атабыз? Анткени баягы биздин коом ошону түшүнсүн депчи. Врачтарды сыйлабаса, демек өзүнүн ден соолугун сыйлабайт. Ошон үчүн баягы өнүккөн өлкөлөрдө, ошол эле Америка, Европаларда ошентип сурап консультация бергенден кийин эртеси күнү тиги жанагы эмне деп койчу эле, счет берип жиберет деген сөз туура экен да. Ошондой. Ошо чет мамлекеттерде да ошо барганда көрүп калдык. Ошо врачтардын даражасы абдан аябай бийик да, абдан сыйлашат. Биз деле негизи жаңы иштеп баштаганда улуу агайларыбыз менен иштешип калдык да. Ушу Союз убагында иштешкен. Ошолордун айтып берүүсү боюнча айтышчу да, ушу Союз убагында иштеп жүргөндө ушу врачтардын даражасы абдан бийик эле, азыр болсо абдан төмөндөп кетти депчи. Бирок ишенем что бара ушул Ооба, ошол аны биз мурунку айтышыбыз даражага керек, биз түшүндүрүшүбүз керек. Ушундай бүгүнкү передачадагыдай биздин жумушубуз кыйын, биздин жумушубуз ушундай деп айтып бербесек көбү түшүнбөйт экен да. ошондой маалыматты жеткирсек, может, ошо скорее всего. Жакшы, баягы чет өлкөгө тез барып билип атышат. Эми Америкада аябай кымбат турбайбы? Европада кымбат турбайбы? Ошон үчүн алар бияка келет турбайбы депчи, Ооба, жөнөкөй эле Колдо медициналык бардын жардам, баркы жок деген. алтындын баркы жок деген туура ошо сөз. Анда кайрадан эндоскопия кайрылайлы. Кандай дейсиз? Макул. Ушул эндоскопияны мынакей сиз көбүнчө алдын алуу боюнча кандай баягы кандайча мааниси бар эндоскопиянын? Мисалы ошол эле язва желудка же болбосо онкологический ооруларды кантип алдын алуу боюнча кандай мааниси бар? Негизи ушу диагностикада скрининг деп коет. Эгерде болсо адамдар ошо жылда бир, например, гастроскопияны өтүп турса, же болбосо бир жанагындай өйдө жана айтып кеткендей жалаптар жаңы пайда болуп келатканда эртерээк кайрылып, ошондой обследованиядан өтө турган болсо, ошол дарыларды, оорулар, дарттарды алдын алуу негизи жолунда жүрсө, ошол абдан и пациент үчүн дагы, и мамлекет үчүн дагы, же болбосо Ооба. экономически выгодно болот да. Анткени болсо дарылаганга биринчиден ошо өтө көп дарылар кетет, пациент ошол убакта финансово дагы эмеси кетет. Андан тышкары мындай трудоспособностун дагы ошол убакта жоготот да. Ошондуктан бул Үй бүлөсүнө күч болуп калат, өзү үчүн кыйналат. кыйналат. Ошондуктан бүт эле любой эле ооруну алдын алуу ошо жолуна түшүнүшкөнүз абдан жакшы болмок да. Жакшы. Ал үчүн ошо көбүнчө чет мамлекеттерде эмелерден уже 40-тан 45-тен өткөндөн обязательно скрининговый жана эндоскопический обследованияга жөнөтүшөт да. Даже поликлиникага барып башка оорусу боло турган болсо, ошол убакытка жанагындай убакыты келгенде жанагындай эндоскопиялык изилдөөлөрдөн өткөн эмес болсо, уже милдеттүү түрдө мажбурлап ошол жака өткөрүшүнө жөнөтөт да. Бул гастроскопия, колоноскопия обязательно. Ооба, өнүккөн өлкөлөрдө мисалы ошол алайлы, мисалга деп коелу, аябай өнүккөн өлкөлөрдүн бири Японияда сөзсүз бекер обследование кылат экен. Бирок бизде азыр мүмкүнчүлүк жок. Ошон үчүн өкмөттө анын баарын профилактический, сиз айткандай скрининг кылганга же алдын алуу, профилактический осмотр десек да болот, аларда мүмкүнчүлүк бар экен. Бирок бизде андай азырынча жок болгондуктан ар ким өзү келип текшериш керек. Албетте, ар кимдин өзүнүн ден соолугу өзүнүн колунда. Канчалык өзүнүн ден соолугуна кам көрсө, ошончолук
жашоосу дагы качественно да жакшы болот и мындай жеңил болот жеңил дагы болот деп эсептейм да. ушул чекаптар жөнүндө айтып бересизби? Жакында сиздин коллегаңыз келип айтып берди Жаныбек чекаптар жөнүндө. Ошондо мен ага айттым эле, мен анда сизге барып текшерилем, көрүнөм депчи. Ошол жөнүндө да айтып берсеңиз, чекап деле ошо скрининг же профосмотрдун түрү да. Ооба. Ошону Чекаптын негизи эң эле мындай жакшы жагынан айтканда, бул болсо эме болуп атат да, организмди полностью алдын алуу катары, скринингдер катары текшерип полностью ошол эле гастроскопия, колоноскопия же болбосо жанагындай жүрөк жагынан эмесе полностью мындай изилдеп, анан кийин эгер дарттар бар болсо ошол эрте өнүгүп кете элек кезинде аныкталып, уже лечение башталат да. Анан кийин ошонун еще преимуществосу бул болсо чекаптын жана программасында баардыгы болсо уже пациент болсо ойлонбойт да, буга барыш керек, тиги жакка барыш керек деп уже план уже даянданып түзүлгөн уже бул биринчи бул обследование, анан тигиге уже бүтү уже расписание саатынан бүтүп полностью жазылган болот. баасы да арзаныраак Баасы да арзаныраак болот. И уже пациент дагы ойлонбойт да, кайсы жакка барам, эмне калды деп уже бүттү даяр болот, баарын өтүп, анан эң артында уже жыйынтыктоочу врач, терапевт баардыгын ошо өткөн обследованияларын көрүп, анализдерин тапшырган результаттарын көрүп, уже ошодон отталкиваться этип мындай лечение жазып береби же болбосо жөн эле болсо мындай диета жазып береби, уже ошодон отталкиваться этип мындай леченияга өткөнгө шарт кеңештерин берип берет. жакшы. Ушул чекапты мен уже көп жолу кайталап атам, ошону кайталай берсем аздык болбойт деп ойлойм. Чекап өзүнчө бир сертификат сыяктуу бир болот. Ошону баягы белек катары берсе кандай деп ойлойсуз? Мисалы туугандарына, үй бүлөсүнө, мисалы сиздин апаңыздын туулган күнүнө деп сонун болот эле деп ойлойм. Ошого макулсузбу? Албетте, бул Ушул маданиятты абдан бул жакшы маданият деп эсептейм. Анткени болсо бул абдан жакшы белектердин катары болуп саналат да. Анткени болсо ден соолук бул акчага сатып албайсың да. ооба. Белек деген болсо мындай өзүңдүн мындай чын дилиңден жакшы нерсе каалап берген зат нерсе болуп атпайбы? Анан кийин болсо ошо ден соолукту каалап жакындарыңа белек катары кылып ошо чекап эмесин берип аткан абдан сонун мындай адам катары дагы чоң мындай знак внимания деп да эсептейм да. Ошондой маданиятты биз врачтар таратышыбыз керек, баарына айтып, ушундай жанагындай кийим алып бергенден көрө, алтын алып бергенден көрө, той жасап бергенден көрө. Ооба, албетте, ушул жалаң эле жакындар эмес, коллегаларга, досторго, жакындарга ушундай баарына ушундай майрамдар болот, например, жана 8 март, 23 февраль деген ушундай, же болбосо 9 май деген өзүнүн негизи көп эле майрамдарыбыз бар. Ошо майрамдарга да даже ушу как белек катары сунуштап эме кылсак болот да. Негизи абдан жакшы идея деп эсептейм муну. Бул ушу канчалык өнүгүп эметсе, ошол өзүбүздүн калкыбыздын негизи ден соолугунун деңгээли көтөрүлөт деген ойдобуз. Жанарыки деген эми аны баары эле билет да, статистика боюнча экономикасы төмөн баягы өлкөлөрдө ден соолугу начар болот экен. Анан мен ойлойм, мунун баары байланышкан да. Ден соолугу, экономикасы, аң сезими баары байланышкан. Эмне үчүн мен ден соолугума карабай той беришим керек? Андан көрө ден соолугумду карашым керек. Ооба, бизде ошо боюнча. Ошо экономикасы төмөн өлкөлөрдө, мисалы ошол эле инфаркт миокард, сердечно-сосудистый оорулар көп, инфекционный оорулар көп. Эгерде ден соолукка маалыматыбыз бар болсо, анда азыраак болот эле деп. Мына жакында педиатр келип айтып берди да. Ковид убагында дейт, жана ичеги мете курттар, гельминттер аябай аз болуп калган дейт. Анткени улам айтып атчы да, колуңар жуугула деп. Ошонун негизинде ичеги курттардын эмеси деги эле аз болуп калган дейт.
туурабы? Демек маалымат Маалымат, жетишсиз экен да, көбүнчө. Биз маалымат. маалыматты айтууга биз өзүбүз ушу бел байладык да. Маалымат анан кийин ошо өзүнүн калкыбызда ошо өзү келиш керек да, ошого аң сезим менен мындай осознанный выбор болуп өздөрү келип анан кийин өз ден соолугу жөнүндө ойлоп баштаганда ошондо ошо ден соолугубуз калкыбыздын ошо ден соолуктун эмесинин даражасы көтөрүлөт да. Ооба, ооба. Мисалы сизге келгенде пациент айтат, эмне үчүн кымбат десе, сиз анда айтышыңыз керек. Сиздин ден соолугуңуз да кымбат деп, Туура Албетте, ошондой болуш албетте. керек. Негизи мындай караганда бул эгер ден соолук менен эмесин салыштырганда бул болбогон эле акча болуп эметилет да. Анткени ошо ден соолукту сата албайсың да, канча акча. Биз мында кандай бүт эле адамзатта ушу жаш кезегибизде болсо акча деп иштешет экен. Анан уже карыгандан кийин уже акчасы болгондон кийин уже ден соолугу жок болуп калат да. Уже ошол акчаны эле ден соолукка эметип баштайт да. Ошондуктан болсо ошо иштеп атканда ден соолукту унутпастан, ден соолукка да көңүл буруп эметет. Кийинчерээк карыган убакыттарда уже более мындай ден соолукка көбүрөөк маани бербестен мындай комфортно жашайбы деген ойлор дагы бар да. Жакшы, жакшы. Эмне үчүн ушул ден соолук, анан ошо ден соолуктун баалуулугу жөнүндө сизге көбүрөөк азыр убакыт суроолорду бердим деп сурасаңыз болот. Мен сиз баягы жаш врач катары, жаш муундардын катарында сиздин оюңузду билейин деп көбүрөөк ушуну сурадым. Демек, эгерде сиз ошондой макул болсоңуз, ошол колдосоңуз ошону, демек биздин коомубуз өзгөрүп бараткандыгынын белгиси. Албетте азыркы ушул учурда сиз айтып кеткендей ошо ЧК программасы боюнча азыр көп пациенттер көп колдонууда, аябай популярный болуп жаткан кезде айтсам жаңылышпайм. Алардын арасында мындай бир аз улгайып калган пациенттердин арасында жаштар көп да. Анткени ошо уже ага чейин айтып кетпедизби, ошол маалымат Аздыгынан, жоктугунан. азыр ошо маалыматтар көп берилип эметип жаткандыктан ошо жаш муундар ошо ЧК программасына көп өтүүдө да, менин байкашым боюнча. Жакында эле ушундай бир эме болду, окуя болду. Кыз жигит экөө үйлөнгөн атышыптыр. Үйлөнгөн атып, анан тиги кыз эми жаштардын окуясы да. Үйлөнгөн атыптыр да, ал тиги жана чекап алып, тиги бала жигитине берсе, жигити бир аз таарыныптыр. Эмнеге бул мага ушундай берип атат деп. Анан болуптур, эми ушунча акча кеткенден кийин мен барып текшерип коеюн деп текшерилсе гепатит С чыгыптыр. Анан баягы цирроздун башталышы болуп баратыптыр. Анан ал оору деген белгиси билинбейт да башындачы, кандай болот, эмне болот депчи. Анан ошо болочок кызына айтыптыр, сен менин өмүрүмдү сактап калдың. Сага аябай ыраазымын депчи. Чынында ошо жаш үйлөнө турган, жаңы үй бүлөнү пландап аткандарга өзгөчө керек да ошол. Өзгөчө керек, Обязательно үй бүлөнү планирование семьи деп коет. Анткени жаңы үй бүлө түзүлүп кеткен. Үй бүлө деген негизи ячейка общества деп коет го. Ооба. Ошо жаңы ячейка түзүлүп келатканда ошол ячейкага жаңы жашоого ден соолугу бекем болуп кириши абдан маанилүү да. Анткени кийинче жаңы үй бүлө түзүшөт, балдары болот, ошолордун ден соолугу канчалык ата энеси ден соолугу бекем болсо, баласынын да ден соолугу бекем болот. Эми бул окуяны жана Авиценна социальный баракчасында ошол кыз өзү чыгып айтып берип атат. Ушундай болду депчи. Ооба. Ошон үчүн ооба, алдын алуу бардык оорунун баарын алдын алуу өтө жеңил дагы, арзан дагы болот, Демек сиздин эндоскопия методу ошо профилактика боюнча чоң мааниси бар экен да, Абдан чоң мааниси бар. Анткени болсо билгениңиздей эле дүйнө боюнча жандай онкологиялык оорулар абдан көп диагностика болот да. Анан көп учурларда эле уже медицина врачтарга кайрылбастан чыдап жүрөт, өзүнүн жанагындай народная медицина деп коет, ошону ичип көп анан кийин жүрө беришип, жана оорунун жанагысы
өтө күчөп кеткенде уже көп учурда кеч болуп калгандыктан кайрылгандар абдан көп да, Кыргызстанда эле эмес, көп эле мамлекеттерде. Ошондуктан биздин эндоскопиялык изилдөөлөр ошо жана онкологиялык оорулар болобу же башка дарылар болобу башкы этаптарында хотя бы изилденип эртерээк жанагындай дарылоо башталса, ошонун кийинки натыйжасы да абдан жакшы болот да. Даже онкологиялык оорулар болсо деле башкы стадияларында болсо ошол дарылоого мүмкүнчүлүгү болот да. Уже кийинки стадияларына өтүп кеткенде уже даже чет мамлекеттерде, өнүккөн мамлекеттерде деле ошону дарылоого көп учурларда мүмкүнчүлүктөр шарт жок болуп калат да. Ооба, белгилүү Apple'ды ойлоп тапкан Стив Джобс деле каза болуп калбадыбы ошо онкологиялык оорудан. Муслим мырза, мынакей биздин эмебиз убактыбыз чукулдап баратат. Мүмкүн сиздин баягы каалооңуз бардыр биздин көрүүчүлөргө же сиздин кесиптештериңизге ошону айтсаңыз болот. Кесиптештериңизге кандай каалооңуз бар? Мүмкүн сөзүңүз бар. Же айтып бүттүңүзбү баарын тең? Ошо негизи мен ошо Кыргызстан калкына, негизи бүтүн эле бейтаптарга, көрүүчүлөргө кайрылгым келет. Эң эле биздин чоң байлыгыбыз бул ден соолук деп эсептейм. Ошо ден соолугуңузду бекем сактаңыздар. Өз убагында болсо медициналык жардамга кайрылыңыздар, же профилактикалык эмелерин жүргүзүңүздөр, туура тамактаныңыздар, спорт менен машыктаңыздар. Анткени кыймыл бул жашоо да. Канчалык кыймылдап, канчалык көп кыймылдап эметкенде ошончолук организмде жанагындай метаболический процесстер деп коет, ошо жакшы жүрүп, ошо и жаш да жүрөт, и ден соолугу да бекем болот да. Ошону чакырып кетет элем. Ушу ден соолукта болсо эми мамлекетибиз дагы күчтүү болот, өнүгөбүз дагы. Главное ошо ден соолук, эң чоң байлыгыбыз ден соолук деп эсептейм. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде сиз өзүңүздүн, жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрсөңүз, анда бизди көрүңүз, угуңуз жана биз менен болуңуз. Ушул подкастты Муслим Бусурманкулов, эндоскопист врачтын подкастын бөлүшүңүз, көрүшүңүз. Анан кийин активдүү катышып, өзүңүздүн комментарийлерди жазыңыз, лайктарды коюңуз. Эгерде кимде ким ошо активдүү катышса, анда Муслим мырза акысыз консультация берем деп сөз берип атат. Албетте, сөз беребиз. Ошондой эле урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге кандай тема керек болсо, ошол кайсыл темада уккуңуз келсе жазыңыз. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Дайыма биз менен болуңуздар. Урматтуу Муслим мырза, сизге ишиңизге ийгилик каалайм. Ар дайым сиздин ишиңиз сизге бактылуулукту алып келип турсун. Жумушка чын дилиңиз менен, кубаныч менен келип, үйүңүздү көздөй ошондой эле маанайда кетип туруңуз. Бактылуу болуңуз. Чоң рахмат, сизге да ушундай подкастты уюштуруп, элге маалымат жеткизип бергенибиз, бизди чакырганыңызга сизге да чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошо сиз айтып кетпедиңизби, жумушка сүйүнүп келдиңиз депчи. Ошо чындыкта жанагы кайрылуума да кошумчалап кетким келет. Ошо өзүнүн көп учурларда эле азыркы врачтардын эми айлык маянасы өтө деле көп эмес да, бирок антпестен ошо врачтар мындай өзүнүн жумушун көп учурларда фанат болот да, өзүнүн жумушун, ошо кесибин абдан сүйгөндүктөн канча жылдан бери иштегендер болсо болот, мындай ас маяна менен иштеп келе жаткан врачтардын эмеси көп да. Ошолор өз жумушун прям жакшы сүйгөн, өз жумушунун фанаттары деп эсептейм. И ошо өзүнүн жумушун сүйгөндүктөн жүрөт да. Айтат го эми, өзүңдүн жумушуң, кылган жумушуңду жакшы көрсөң, сен өмүрүңдө бир күн да иштебейсиң деп айтат да. Ошол бул жумушка келип, өзүң жаккан ишиңди кылып кетесиң деп айтат да. Ошо биздин өзүнүн коллегаларга да айтып коет элем, ошо өзүңүздүн жумуштарыңыздарды сүйүңүз,
жумушуңуздарга ийгиликтер каалап кетет элем. Сиздер да өзүңүздөрдүн ден соолуктарыңызды караңыз, ден соолугуңуздарды унутпаңыз да өзүңүздү, анткени көп учурда өздөрүн карабай кетишет да биздин коллегалар. Рахмат. Сизге да чоң рахмат. Рахмат.